Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Маанайлар жакшыбы? Класстык саат өтөбүз. Класстык саатыбыздын темасы калп айтуу, жала жабуу, алдамчылык деген темада. Сабактын максаты калп айтуу, жала жабуу, алдамчылык, адепсиздик сапаттар экендигин түшүнөсүңөр. Калп айтпоого, жалган сүйлөбөөгө, жаман адаттардан алыс болууга тарбияланасыңар. Балдар, мен силерге бир окуяны айтып берейин. Бир күнү Болот менен Эрбол үйдө жалгыз калышты. Алардын апасы тойго кетти. Болот Эрболдон 2 жаш улуу, ал 7 жашта. Эрбол экөө таекеси сатып берген оюнчук КамАЗ менен ойноп жатышкан. Болот аны сындырып алды. Апасы тойдон келип сынган оюнчукту көрүп Болоттон: "Балам, оюнчукту ким сындырды?" деп сурады. Коркуп кеткен Болот Эрбол сындырды деп калп айтты. Апасы күлүмсүрөп Эрболду кучагына алды да: "Эрболума тойдон момпой сый алып келдим" деди. Ызасына чыдабаган Болот: "Эмне үчүн? Ал машинаны сындырып салбадыбы? Мен сындырбасам деле мага момпой сый бербейсизби?" деди. "Жок, Эрбол машинаны сындырган үчүн момпо сый берем" деди апасы. Апасынын бул сөзүнө таң калган Болот: "Апаке, машинаны мен сындыргам. Мага момпой сый бериңизчи" деди. Апасы күлүп: "Мына уулум, калп баары бир билинип калат. Андыктан калп айтпай жүргүн" деди. Балдар, эмне үчүн адамдар калп айтышат? Сындырып койгон машинаны Болот эмне үчүн инисине төңкөдү? Калп айтуу жакшыбы? Болот туура кылды деп ойлойсуңарбы балдар? Кана өз оюңарды айтып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Калптын казаны кайнабайт. Калп айткан адам жарыбайт деген макалдар калк арасында эбактан бери эле айтылып келет. Бул макалдарда камтылган ой калпычылыктын жаман сапат экендигин айгинелейт. Бала калпычылыкты кичинекей кезинен эле үйрөнө баштайт. Себеби кандайдыр бир туура эмес иш жасап, ата-энесинин урушунан коркуп калп сүйлөйт. Ошентип бул сапат билинбей калыптана берет. Жогорудагы Болот менен Эрболдун окуясы да дал ушуга байланыштуу. Көрдүңөрбү балдар? Калп канчалык жашырба, баары бир билинип калат. Калп айтканга көнүкпөгүлө, чынчыл болууга аракет кылгыла. Жала жабуу, алдамчылык. Алдамчылык менен жала жабуу да терс сапаттардан. Алдамчылык жалган менен эриш аркак жүрөт. Адамдардын бири-бирине болгон ишеничин кетирет. Адамдык сапаттын жоголушуна алып келет. Ал эми жала жабуу эң жийиркеничтүү сапат. Адамды жабыркатат, жүрөктү сыздатып, адам турмушун жагымсыз нукка бурат. Алдамчы, жалакор адамдарды жек көрөлү балдар. Өзүбүздөн бул сапаттарды алыс айдайлы. Ар нерсеге так жүрүүгө үйрөнөлү. Калп айтуу жамандыкка алып келерин эч убакта жадыбыздан чыгарбайлы балдар, Эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Калп деген кандай болот? Калп айткан кандай сапат? Алдамчылык деген эмне? Жала жабуу деген эмне? Азаматсыңар балдар. Ата-бабаларыбыздын залкар ойлорун тыңдап, маанисин талдап көрөлү. Калпты чындай айтса, чындык чычая качат. Калпычы ойноп айттым дейт, ууру таап алдым дейт. Калпычы киши элге ишенбейт. Жалганчынын чын сөзү
жалганга тете. Жалган сөз сени жарытпайт, чындык сөз сени карытпайт. Калп ырыс кесет, кайгы өмүр кесет. Балдар үйгө тапшырма залкар ойлордун маанисин чечмелеп талкуулап келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакка чейин саламатта болгула.